Саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар. Назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Бала талашкандар» романынын 2 китебинин уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Анкен менен Айкыз аманатты түз жолунан чалынтып, аны тайенесине жаман көрүнтүүнүн жолун таба албай көпкө жүрдү. Бул боюнча кандайдыр пландарды түзгөнү менен алардын аткарылышына ишенбеди. Андыктан батыл аракеттерге бара алган жок. Ошондой күндөрдүн биринде бул маселе боюнча ата-энеси өзүн чакырып кеңеш курбаспы. Көрсө, компанияны башкарып жаткан атасы Аргынга алмакан тайенеси өлкөнүн футбол боюнча чемпионатынын жогорку лигасында ойногон футбол клубунун оюнчусу Байөмүр уулу Аманатка ай сайын 10 000 сомдон стипендия чегерүү тууралуу көрсөтмө бериптир. Ата-энеси буга абдан таң калып, эмнеге мындай кадамга барып жатканын сурашса, тайенеси көрсөтмөнү аткара бериштери керек экенин айтып кагып коюптур. Анын ушундай буйругу же сунушу менен соопчулук үчүн кээде кандайдыр бир оорулууларга же катуу муктаждарга жардам беришчү. Бирок спортчуга же маданият адамына эч качан көмөктөшпөгөндүктөн бул иш өтө купуялуу сезилип, анын үстүнө жардам берилчү бул спортчунун аты кандайдыр тааныштай туюлгандыктан дароо шекшинип, андыктан баягы детектив берген маалыматты карашса, бул футболист Касендин никесиз туулган баласы болуп чыгыптыр. Бул алар үчүн абдан күтүүсүз сокку болуптур. Анткени ата-энеси тайенеси Алмакандын Касенден калган уулду тапканын өзү аркылуу билип, бул чындык экенин детектив жалдап текшерүү менен ынанып, баланын аскерде кызмат өтөп жатканын билгенден бери көңүлдөрү түпөйүл болсо да, өзү сыяктуу эле буга каршы кандайдыр чара колдонгонго чыгына албай жүрүшүптүр. Андыктан Алмакан тайенесинин мындай аракети экөөнү капысынан жонго камчы жегендей чочутуп коюптур. Анткени минтип жүрсө, бул кемпирдин компанияны капталдан чыга калган капкаяктагы немеге берип коюшу алыс эмес эле. Мындан улам өзүн чакырып бул маселени олуттуу түрдө талкууламай болушуптур. Айкыз ата-энесине алиги жигит боюнча иликтөө жүргүзгөнүн, ал азыр дене тарбия институтунда окуп, футболист катары өлкөнүн белдүү клубтарынын биринде ойноп жатканын айтты эле, Альбина кызын жөн жүрбөгөнү үчүн мактап келип, бул боюнча аракетин дагы да улантуусун өтүнүп, муну атасы Аргын да колдоп, өзүнө ишенерин билдирди. Айкыз бакыйган компанияга эмгеги сиңген адамдар турса, капталдан чыга калып, тайенесинин көмөгү менен ага кожоюн болгону калган жигитти жолдон чыгаруу боюнча пландары бар экенин, буюрса аларды аткарарын убадалады эле, ата-энеси бул иштен акча аябай турганын айтышты. Ушинтип ата-энесинен колдоо таап, алардан сөз жүзүндө шыктандырылып, акчалай жардам аларына көзү жеткенден кийин Айкыз тапшырылган ишти тез жана кынтыксыз аткарууга белсенди. Мындан улам түзгөн планы боюнча аракет кыла баштады. Айкыз 1-курсту аяктап жатканда Гүлзуура аттуу курсташ кызы нарко соодага аралашкандыгынан улам кармалганын угушкан. Калпчыны такталбаганы менен мында чындыктын чоң үлүшү бар экенин болголошкон. Анткени күзүндө окууга киришкендеринде элиттен келген Гүлзуура өзү тың болгону менен абдан жүдөө кыз болчу. Эскуску кийип, эптеп окуп жүргөн ал жазга жакын оңоло баштап, жай башталарда курстагы байдын кыздарыныкынан кем эмес машина тээп, кымбат телефон көтөрө баштаган. Анан эле бир күнү анын кармалганы окуу жайга дүң болуп, нарко соодага аралашканы үчүн 10 жылдан кем эмес мөөнөттү илери айтыла баштаган. Ошону менен каникулга тарап, 2 айдан кийин келишкенде Гүлзуура тууралуу кептер унутула түшкөн эле. Анан бир күн эле анын соттолмок тургай мурдагыдан да тыңып алганы тууралуу сөз окуу жайды аралаган. Курсташтар мындан улам анын колдоочулар күчтүү экенин болголошкон.
Экинчи курста окуусун улантпаган ал кышка жакын жол тандабас минип келип кеткенде да кенч таап алгандай бай жашап жатканына ынанышкан. Ошондон берки 1 жылдан ашык убакыттын ичинде ал жөндө сөз да угулбай, өзү да көрүнбөй кеткен. Айкыздын Гүлзурадан башка өзү кызыккан жакта таанышы жок болгондуктан түзгөн планы боюнча аракеттенип, ал тууралуу сураштыра баштады. Курсташтардан анын кайда экенин эч ким билбейт экен. Анткен менен окуу жайдын архивинен анын туулган айылын, 1-курста окуп жатканда жашаган дарегин, ал тургай атасы менен өзүнүн телефон номурун оңой эле тапты. Бул номурду мурда эле таап чалса өчүк болуп чыккан. Атасына чалса кызынын номурун бере албасын ачык эле айтты. Неге бергиси келбей жатканына түшүнө бербей, эртеси алиги арча бешикте жайгашкан даректи издеп барды. 90-жылдарда топурактан тургузулуп, кийин ай кийим кийгизилген, үстү шыйпыр менен жабылган катардагы үйлөрдүн бири экен. Коңгуроосу жок. Качанкы бир көгүш өңдөгү сыры бозоруп, оңгон дарбазасын каккылады эле, бир далайда барып, ичтен кишинин кадамдарын шырпылдата баскан дабыш акырындан угулуп келип жакындаганда киркиреген үнү эшитилди. Ким? Байке, мага Гүлзура керек эле. Ким? Гүлзура? Деп таң калгандай суранганда ого бетер кырылдай чыккан үнүн жасаганына улай эшик калдырттап ачылып, андан боз түштөгү кыры жазы спорт шапкичен кыркма багжагай кара сакалдуу киши көрүндү. Байке, мага Гүлзура керек эле, суроосун кайталады айкыз. Гүлзуранын кеткени качан? Үнүн пас чыгара күңкүлдөп, жөн гана сөз улагысы келгендейди кайдыгер сурады. Эмне кылат элең аны? Керек болчу. Айкыз да бул кишиден жакшы жооп угаарына дароо үмүтү үзүлгөндүктөн жөн салда суроо берди. Келе элекпи? Алардын келиши кайда? Бияка келип көчүгүн батырып тыңып алышкандан кийин унутушат да, деп сакалын жайкалта баш чайкаганда үнүнөн нааразылык даана сезилди. Телефон номуру жок беле? Айкыз кетчүдөй боло жарым бурула берип акыркы үмүтү менен сурады. Кайдагы телефон? Номурун берсе чалып акча сурайт эмеспизби? Дале болсо ага нааразылыгы бардай кайдыгер күңкүлдөгөндө айкыз баш ийкемишете коштошконсуп жөнөп калды. Ал Ош базарда кургак жемиш саткандар менен иштешет. Ошолордон сура. Бул жолу абышканын үнү жандуу да, ишенимдүү да чыгып, Айзатты үмүткө жетелегендиктен кылчая калып, рахматын чын дилден айтып, алар менен эмне кыла иштешерин сурайын деп баратканында каалга ээсинин ордуна терс жооп айткансып карс эте жабылды. Баткенден кургак жемиш ташыса керек. Андай болсо мен издеген товарды таба албайт го, деген ойдон улам деми сууй түшсө да жеңил үмүткө жетелене Ош базарына келип, мейиз, как, курма сыяктуу азыктар сатылган катарды аралап, бул товарларга эмес, аларды саткан адамдарга көз жүгүртө жай басты. Кел сулуу кыз, болушунча арзандатып берейин, деди кызга жөнөкөй сөз айтса да, жадырай жылмая как жемиштер толу салынган каптардын капталына коюлган отургучунан тура калган өзү курдуу жигит. Алса алайын, мейли арзандатпайлы деле коюңуз. Андан көрө айтыңызчы, Баткенден кургак жемиш ташыган Гүлзураны тааныйсызбы? Деп айкыз башкача соодалашмай болгондо жигит таң калып, арзандатпа деген кардарды биринчи көрүшүм. Элдин баары сиздей болсо гана. Жигит сөз төркүнүнө түшүнбөдү. Гүлзура деген кызды билсеңиз алайын деп жатам, талабын тактады айкыз. Баткенден эмес, Тажикстандан товар ташыган Гүлзураны тааныйм. Чын элеби? Фамилиясы Хамидовабы? Фамилиясын билбейм. Күкүш деп коюшат го, ошол Гүлзурабы? Ооба, оң жооп укканына кубанган айкыз бул башка Гүлзура болуп калышы мүмкүн болсо да кайыл сыяктанып соодалашуусун улантты. 2 кил мейиз, 1 кил курма алайын. Гүлзуранын номурун берип коесузбу? Өзүңүз шаардык эле окшойсуз. Деги мындай соодалашууну каяктан үйрөнгөнсүз? Мунуңузду билгенде номурду сатмак экенмин,
деп тамашачынга салган жигит күлүп жиберип, азыр турганында арткы чөнтөгүнө салган телефонун кайра алып чукулай кетти. Ызы чуулуу базардан чыгып, шаар борборуна жакындап келип, машина токтоткондо боло турган ыңгайлуу жер табылганда чалды. Алло, Гүлзура кандай? Мен курсташың Айкызмын, деди ал чалган кишисинин үнү кылганда. Айкыз? Эстей албай жаткандай үн чукпай туруп калганда Айкыз окуган окуу жайын, группасын эстетти эле Гүлзуранын үнү жандуу чыкты. Айкыз, кечирип кой, тааныбай калыпмын. Кандай жүрөсүң? Чалып калыпсың? Гүлзура, сенде сөзүм бар эле. Айта бер. Телефондон сүйлөшчү сөз эмес, жолукканда айтам. Сен каяктасың азыр? Бишкектемин. Жолукса жолугалы. 1 сааттан кийин Айкыз микрорайондордун бириндеги Гүлзура айткан соода борборунун алдына келип токтогондо, арытадан спорт кийимчен кыз басып келди. Айкыз машинадан түшө калып, заманбап айымдарча чач кирпигин жасатып өзгөрө түшкөн курсташы менен жакын курбусу сымал өбүшүп учурашты. Машинага отуруп, аркы беркине сүйлөшкөндөн кийин Айкыз создуктурбастан жолуккан себебин айтты. Гүлзура, мага бир товар керек болуп жатат. Мен андай менен шугулданбай калгам. Бир азга ойлоно түшкөн Гүлзура Тажикстандан кургак жемиш ташып, жөн оокатын жөн кылып жатканын айтып, терс жообун билдирди. Күкүш, айлам кеткенде сага кайрылып атам. Буга өзүң аралашпасаң да тааныштарың бардыр. Анын сага эмне кереги бар? Алыс жүр да. Гүлзура Айкызды сынагандай бүткүл тулкусуна көз жүгүртүп келип көзүнө тигилди. Мен алыс элемин, бирок ал антпей атпайбы? Камап койгонбуз байкушту. Бирок акырындан чыгышы керек экен. Менден коркпо Күкүш, жакшылык кылып атсаң кантип жаман ойлойн. Айкыз алдын ала ойлоп койгон шылтоосун айтуу менен айласы кеткендей сүйлөп, Гүлзуранын аеосун ойготуп, шегин азайтканга аракеттенди. Бул дароо эле оң натыйжасын көрсөттү. Мейли, мен караштырып көрөйүн. Канча керек? 500 грамм. Көп эмеспи? Билбейм. Мага ушунча болсо анын чыгып кетерине жетет дешти. Өтө эле кымбатка түшөсүң го? Күкүш, сен билесиң да, мага акча көйгөй болуп жаратпасын. Мейли, караштырып көрөйүн, бирок убада кыла албайм. Гүлзура эшикти ачып түшмөкчү болду. Күкүш, рахмат сага. Иштин оң жагына чечилерин сезген Айкыз алдын ала ыраазычылык билдирди. Болуптур. 3 күндөн кийин Гүлзура бейтааныш номурдан чалып, товар даяр экенин билдирип, акчасы канча болорун айтты. Бул оңой эмес сумма болчу. Андыктан ата-энесине кайрылууга туура келди. Эмнеге жумшалар акча экенин илгиртпей түшүнгөн алар аз-маз убаралануу менен оңой эле таап беришти. Кечке жок Гүлзура менен белгилеген жерде жолугушканда, алар ала келген кол башындай пакеттерин өз ара алмашышты. Бири анын сыртынан кармап жашыл акчалардын чоң таңгагын сезсе, экинчиси колундагыда ундай майда жана жумшак товар бар экенин байкады. Ушинтип максатына бир кадам жакындаган Айкыз эми кийинки аракеттерин ойлоно баштады. Муну ишке ашыруучу жол татаал, тобокелдүү жана ыпылас болчу. Ошентсе да ал жаркын келечеги үчүн ал баарына барышы керек эле. Эмне кылышты көпкө ойлонгон Айзат аманатты тузакка түшүрүш үчүн биринчиден ага жакын барыш керек экенин түшүнүп, аялзаты болгондуктан бул өзүнө алда канча кыйын болоорун болгулоду. Андыктан дале болсо бул ишке кол алдындагы кызматкери Элдиярды колдонмок болду. Ментип бирөөнүн колу менен жамандык жасаса, кийин бирдеме болуп билинип калса, аброюна шек кетпейт болчу. Тайнеси да өзүнөн шектенмек эмес. Кыскасы, суудан кургак чыкмак, максатына да жетмек. Ушул ойдо Элдиярда жумуштан кийин калуусун буйруп, кеңседе эч ким калбаганда жылуу ырай менен сүйлөшүп отуруп, өзүнө олуттуу жумуш тапшырарын, жакшы бүтүрсө өз атынан жакшы сыйлык берерин, бул иш аткарылышы үчүн баардык шарттарды түзөрүн, акча да аябасын ачык айтты. Айгыз кандайдыр жеке жана мыйзамсызыраак жумуш тапшырарын сезсе да, Элдияр колунан келчү иш болсо күчүн аябай турганын алдын ала билдирди.
Башында айкыз кимдир бирөөнү жыга чаап жиберүүнү тапшырчудай сестенген Элдияр муну укканда ичинен жеңилдей түшүп, ойлонуп да койбой, бул колунан келчү иш экенин айтып, дароо макул болду. Ошондо гана Айзат алдыда болчу оюндун картасын толугу менен ачып, мындан бир нече күн мурда өзүнүн жардамы менен телефон номурун тапкан жигиттин бүт жашоосун, баскан турганын ар бир кадамына чейин билип, ал тургай аны менен дос болуп, үйүнө чейин кирүүнү тапшырды. Бул колунан келер иш экенин дагы бир жолу айткан Элдияр Айзаттын аманаттын телефон номурун, жашаган жана иштеген жеринин дарегин алып ишке киришти. Анын өлкөнүн жогорку лигасында ойногон футбол клубунун оюнчусу экени көңүлүн көбүрөөк бургандыктан, Айзаттан чыкканда кабинетине кайтып келип, дароо эле компьютерин кайра жандырып, өлкөнүн футболдук клубдары жана алардын оюнчулары жөнүндө маалыматтарды издеди. Бирок спорттук сайттарда футболдук клубдар жөнүндө үстүртөн гана жазылыптыр. Улуттук курама команданын оюнчуларынын тизмеси болгону менен алардын арасынан өзү издеген аты жөн көрүнгөн жок. Куру убара болгон ал үйгө баратып, тааныштарынын арасынан футболго кызыккандарын эстегенге аракет кылды. Бирок алар баары бир эле катардагы футболчуну тааныбасын түшүнүп, аманатты дене тарбия институтунан же анын жатаканасынан издемей болду. Дале болсо, учурдун керемет техникасы болгон телефонду колдонуп, достору менен жакындарына чалып, дене тарбия институтунда окуган тааныштары бары жогун сураштырды. Мындан да жолу болбогондо бул окуу жайга барып, издештиргенден башка аргасы калбаганын түшүндү. Эртеси түшкө жакын институтка келип, окуу жайдын жатаканаларын сураштырды. Аманаттын өзүн издейин деди эле, бирок тапчу болсо ага эмне боюнча кайрылаарын билбеди. Андыктан институттан уккан дарек боюнча жатаканага келди. Союз учурунда кызыл кирпичтен салынган 5 кабаттуу жөнөкөй имарат экен. Негизги эшиктен кире бергенде жатаканага кирип чыккандарды көзөмөлдөгөн вахтачы чал так эле кире бериштен 2-3 кадам нары үстөл коюп отуруп алган экен. Ага күтүүсүз беттеше түштү. Шашылыш салам айтты эле, алике жарабай, ордунан козголуп да койбогон ал көзүнүн төбөсү менен карай кимге келгенин сурады. Аманатка келдим эле, деп бул күтүүсүздүктөн улам издеген адамынын атын эптеп эсине түшүргүчө мукактанган Элдияр кайра кошумчалады. Футболист Аманатты. Билебиз, футболист экен, ал кечинде келет. Бул абышка бир топ орой белем, болбосо жумушу ушинтип катаал болууну талап кылабы, же өзүн жашсынтыбы, айтор бир көргөн кишисинин көңүлүнө карабады. Чалып алып келбейсиңби? Жөн жерден кагуу жеген Элдияр андан ысылыктыкты талап кылайын деп барып, бул өзүнө тапшырылган жумушту аткарылышына тоскоол болушу мүмкүн экени көңүлүнө кылт эте түшүп, колун шилтей берип чыга жөнөдү. Анткен менен издеген адамы мында жашаары билингендиктен ичинен кымдей түштү. Сыртка чыгып эмне кылышты ойлонгуча туруп калганында арттан эшик ачылып, сыртта кыш болсо да жайкыча үстүнө футболка, бутуна шалп этме сүйрөгөн жаш жигит жанына пайда болду. Ал акырын салам айтып тамеки сурады. Элдияр жан чөнтөгүнө кол сала берип, тамекиси түгөнгөнүн эстегиче жок экенин айтты. Жигит буга өзү күнөөлүүдөн бетер ыңгайсызданып алып, кандайдыр ыргылжыңданган түрдө тепки чылдый жай төшүп, окчун тараптагы дүкөндү карай жөнөдү. Элдияр азга туруп, бир ойдон улам анын артынан барды. Босого аттап киргенинде жигиттин күңкүлдөгөнүнө үстөмдүк кылган сатуучу аялдын үнү угулду. Мурункуңдан кутула албай жатасың да, кайра дагы жаздырам дейсиң. Болбойт, бере албайм. Эже, деп жалоорган тейде бирдеме дечүдөй болгон жигит аялдын сустайган кебетесинен улам үмүтү үзүлдү белем артка кетенчиктеп, Элдиярга ордун бошотуп окчундай берди. Тамеки берип коюңузчу, деген Элдияр жигитке кайрылды. Сен эмне алмак элең? Бир нан, кофе, чай, деди сатуучу тамеки берип жатып, жигиттин ордуна жактырбаңкы түрдө жооп берип.
Анда ошолорду да кошуп коюңуз. Жок, 2 нан бериңиз. Дагы эмне алсак? Деп Элдияр жигитке караганда ал чыйпылыктап жиберди. Байке, жөн эле коюңуз. Эчтемке эмес, мен дагы студент болгом. Уялбай эле кой. Андан көрө экөөбүз азыр сеникине кирип жакшылап чай ичели. Керектүүлөрдү бүт ал. Байке, уят го, жөн эле коюңузчу. Ал дегенди ала бер да, экөөбүз чай ичели деп атпайбы? 2 нан, 2 кофе, чай деп сатуучу бир заматта айтылгандарды алдыга коюп, дагы эмне керек экенин сурады. Нанга сыйпап жегенге камгаймак, бир консерва кошуп коюңузчу, деди 1000 сомдукту сунган Элдияр. Эрдик кылсаң сүрө кыл дейт. Мынча болду, мурунку карызынан деле кутултуп кой да, 205 эле сом, деди дүкөнчү студентти аядыбы, же өзүнүн соодасын ойлодубу, уялуу менен тартынууну жыйыштыра. Мейли, деген Элдияр экөө сыртка чыгып тамеки күйгүзүшкөндө актангансый сүйлөдү. Бирөөнү издеп келгем, балким сен экөөбүз чай ичкиче келип калар. Анын үстүнө курсак жаман ачты. Рахмат, байке, рахмат, деди дале болсо жасалган жакшылыкка толкунданып да, уялып да турган жигит дагы эмне деп алкаарды билбей. Кароолчу чал дале болсо корсулдай сүйлөп, чоочундарды киргизгенге болбой турганын айтканы менен, жашоочу кепилдик берип жаткандан кийин киргизбеске аргасы калбады. Ошондо да жөн калбай Элдиярга журналына кол койдуруп, бул жетишпей калгансып айдоочулук күбөлүгүн да алып калды. Ал бир аздан кийин бул Аскербек аттуу жигит менен анын бөлмөсүндө чай ичип отурганда гана мында келген максаты боюнча чекмелеп сурай баштады. Оңдой берди болуп, Аскербек Аманаттын группалашы болуп чыкты. Бул аз келгенсип кошунасы да экен. Окууга өткөнүнөн бери гана чоң чөйрөдө аралаша баштаган байоо жигит чай ичип отурушкандарында Элдиярдын суроолоруна ачык айрым жооп берип жатты. Бала кезинен бери эле футболду сүйүп, жакшы ойногонунан улам ата-энесинин каршылыгына карабай ушул институтка тапшырганын, окуудан кыйналбаганын, күнүмдүк турмуштун тартыштыгынан гана жанагынтип карыз болуп каларын, ошон үчүн кечиндеси кафе-сафелерден жумуш караштырып жатканынан кеп урду. Бул туура аракет экенин, студенттик жашоо ушундай эле болорун, эң негизгиси окуусунан калбай, футболго болгон сүйүүнү жоготпош керектигин, калганын бара-бара жайына келерин айткан Элдияр сөздү айлантып келип, мында келген максатына буруп, Аманатты келечектүү футболист катары бааларын, бирок сыртынан эле таанырын, жакындан таанышып дос болгусу келерин айтып, өзүн футбол фанаты сыяктуу көрсөттү эле, жанатан бери карыздан кутултуп, курсагын да кампайтканына өзүн милдеттүүдөй сезип турган Аскербек Аманат менен мамилеси жакшы экенин, бул иш кечинде келсе оңой эле аткарыларын билдирди. Элдиярга ушул гана керек болгондуктан дароо Аманат экөөнү кечинде бильярдка чакырды эле. Мындай сыйга Аскербек өзүн татыксыз сезип, Аманат менен жөн эле тааныштырарын айтып баш тартты эле Элдияр болбоду. Ал Аманатка өзүн жакын тууганы катары тааныштыруусун, антпесе да ал да баргысы келбесин түшүндүрдү эле Аскербек байкеси катары тааныштырмай болду. Ошентип Элдияр түшкү тыныгуунун ары берисинде эле Айкыздын тапшырмасынын жарым-жартылайын бүтүрүп келе калды. Кечинде сүйлөшүлгөн боюнча жатаканага жетип келип, ичке баш бакпастан Аскербекке чалганда эле ал бат эле өзү жалгыз чыга калды. Байке, Аманатка чалып айтсам, жаңы эле машыгуудан чыктым. Бильярд ойносо ойнойлу, жолдун боюнда туруп турам, деди. Деп Аскербек жалгыз чыккандан улам өзүн суроолуу караган Элдиярга жагдайды түшүндүрдү. Жарым саатка жетпей алар шаардын Мен деген бильярд клубдарынын биринде тарсылдата шар аткылай башташты. Аскербек Аманат менен Элдиярды тааныштырып, аркы беркини сүйлөшкүчө бул кызыктуу оюнду улантышты. Эки студент окуу жайдын бильярдканасындагы нотусу сүрүлгөн эски үстөлдө көп эле жолу бул оюнду ойноп, жакындан таанышса да, мындай заманбап жайдын жапжашыл үстөлүндө шар атып көрүшкөн эмес. Андыктан абдан кызыга ойноп, көп жылдардан бери бильярд менен дос болуп келе жаткан Элдиярдан кем калышкан жок. Оюн үстүнө эки студентке тамакка кошо бир кружкадан сыра алып берип,
Бул жеңил ичимдикти көп ичкиси келбеген аларды жакшылап сыйлаганга аракет кылды. Сүйлөшүлгөн боюнча, өзүн аскербектин агасы катары тааныштырган Элдияр Аманатка биринчи сүйлөшүүлөрдө эле тең тушу катары кайрылгандыктан, ал да ошондой эле жооп берип, ортодо жакын достордой мамиле пайда болгонсуду. Ошентип бир кыйлага чейин чер жазышкан соң Элдияр аларды жатаканасына жеткирип барып, мындан кийин да ушундай жакшы оюндарды уюштуруп турарын убадалады. Эртеси күнү жумуш башталары менен Айкыздын кабинетине кирген Элдияр ага тапшырмасы аткарылганын билдирип, мунун далили катары телефонундагы Аманат менен бирге түшкөн сүрөттөрүн көргөздү. Жигитти кынтыксыз иши үчүн мактаган Айкыз капчыгынан бир жапжашыл 5000 сомдук менен 2000 боз акчаны сууруп үстөл үстүнө койду да, Аманат менен ушинтип дагы да жакындаша берүүсүн тапшырып, ага кеткен чыгымдын баарын өзү төлөөрүн убадалады. Ошентип Айкыздын бул иштеги экинчи кадамы да ийгиликтүү жасалды. Буга шыктанган ал кийинки аракеттерин ойлоно баштады. Бир кезде Касенди Ак талаага чейин артынан аңдып барып, көзгө атарга аттырган Карабет лакап аттуу Калыбек абакта 10 жылдап отуруп, 3 жыл мурун эркиндикке чыкканда эле өлкөнүн каралар дүйнөсүн толугу менен колго алган. Дуанын оң колу катары соттолгонго чейин эле кылмыш дүйнөсүндө бедели жогору болчу. Анан мыйзамдагы ууруларга баш ийбей сес көрсөткөн бизнесмен Касенди жок кылганы ого бетер анын кылмыш дүйнөсүндөгү баркын көтөргөн. Андыктан зонага түшөрү менен дароо эле аны башкарган вордун оң колуна айланып, 2 жылдан кийин ал эркиндикке чыгып, андан ары пенсияга кеткенинен кийин ордун баскан. Каралар дүйнөсүнүн мыйзамдарын кынтыксыз аткарып, өз таасириндеги чөйрөгө адилеттүүлүгү менен жаккан Карабет бара-бара башка зоналарга да таасир этип, өз кишилерин коюп жүрүп отуруп, бардык түрмөлөрдү өз колуна алган. Жаза мөөнөтүн аткарып чыккандан кийин эркиндикте өзүнө каш кайтарып жүргөн кылмыштуу топторду бат эле баш ийдирип, алардын башчыларын жок кылчусун жок кылып, багындырчусун багындырып, бул жакты да иретке салгандан кийин Москвада болгон ворлордун жыйынында таажы кийип келип, өлкөнүн мыйзамдуу Крим аталыгы болуп калган. Ошондон бери каралар дүйнөсүн бекем кармап, салык төлөөчү ишкерлерди да тескеп келет. Андыктан анда азыр баары жакшы. Салык төлөөчү ишкерлердин арасында каш кайтарчулар жок. Милиция менен дегеле өлкө бийлиги менен сен мага тийбе, мен сага тийбейм деген айтылбаган келишими бар. Ал тургай анын жогорку тепкичинде өз кишиси отурат. Бардык зоналар колунда, аларга тиешелүү энчилерин өз учурунан кечиктирбей берүүдө. Ворлук тактысында мыйзамдуу отурат. Демек баары жайында, жай жашай берсе жарашат. Бирок бел чечкенге да болбойт. Бул каршкыр дүйнөсүнүн баарын күтүүгө болот. Андыктан сак жүрүүсү керек. Айланага ишенимдүү адамдарды топтоп, шамшардай курс жигиттер менен коргонуусу кажет. Ушул максатта Карабет тынымсыз түрдө көп иштерди жүргүзүп келет. Ал өз киши катары тартыш үчүн түрмөгө түшкөндөргө, спорт дүйнөсүндөгүлөргө дайыма көз албастан байкоо салып жүрөт. Алардын тамырын тартып көрүп, арасынан ылайыктууларын тандап, акчага азгыруу, түрмөгө түшүрүү, ден сакчылык ишке орноштуруу сыяктуу ар кандай жолдорго салып, жигит кылып алууга болушунча аракет кылат. Булардын арасынан ишенимдүүлөрү өзүнөн өзү эле тандала берет. Ошентип өз армиясы түзүлүүдө. Анын арасы канча калың болсо ошончо жакшы. Жанызакта 2 жолу эр урушка чыгып жеңишке жетишкенде эле Карабеттин баамына урунган. Анын туруп да, күрөшүп да мушташа алары купулуна толгон. Мындан улам Дене тарбия институтундагы өз кишисин чакырып, бул жигит тууралуу маалымат топтоп, акчага азгыруу менен каралар дүйнөсүнө тартууну буйрган. Институттун акыркы курсунда окуган бул Келдибек аттуу жигит 2 күндүн ичинде эле Жанызактын таржымалын алдына жайып койгон.
Бармактайынан баштап бокс менен күрөш менен машыккан Жанызак өзү болжогондой эле айыл жеринде жашаган карапайым адамдын баласы экен. Мындайларды акчага азгырып өзүнө тартып алса болот. Анткени башында алар кыял кечирээк келип, дүйнөнү багынтмакчы болот. Тагыраак айтканда, спортто ийгилик жаратып, мойну медальга толо чемпион болуп, карьера жасагысы келет. Бирок буга спортчунун баары эле жете беришпейт. Мелдешке ону чыкса, бирөө гана чемпиондукка татыйт. Күмүш менен колону багынтканды кошпогондо, калгандары эч нерсеге илинбейт. Алар мындай мелдештерге көп катышып, жолу болбогондо көңүлү калат да башка жол издей баштайт. Бара-бара жашы да чоң спортко туура келбей калып, четтей берет. Бүт өмүрүн спортко арнаган алар жөнөкөй мугалим менен машыктыруучулукка алымсынбайт. Айласы кеткенде ден сакчылыкка тырмышат. Бул кесип кандай болгону менен баары бир эле кылмыш дүйнөсүнө жакын кесип. Андыктан мындай спортчуларды акчага азгырып, караларга кошуп алыш оңтойлойт. Анткени кармаш өнөрү менен машыгып, жаштайынан чөйрөсүндөгүлөргө үстөмдүк кылып көнгөн спортчунун табияты жөн жашоого караганда тобол-келчикке жакын келет. Ал эми каралар дүйнөсү буга жакшы шарт түзүп берет. Жанызактын тагдыры да ушунга окшоп бараткандай. 2 жылы менен катар эркин күрөш боюнча өлкө чемпионатына катышып жолу болбоптур. Айласы кеткенде эрежесиз эр урушта катышып, 2 рет жеңишке жетсе да окуу жайы менен ата-энеси тыюу салып коюптур. Кое турса, турмуштун дагы да тепки жеген неме окууну бүткүчө араңчыдайт. Бирок андан кийин эмне кылаарын билбей калар. Шаар көрүп калган жаны айылга кайтып мугалим болгусу келбес. Кыскасы, Жанызакты каралар дүйнөсүнө тартыш азыр эрте. Башкача айтканда, ал быша элек. Алаңгыча Жанызактын мылтык атуу спортунун биринчилигине катышып, пистолет атуу боюнча 2-нчи орунду алганында Карабеттин бул жигитке болгон кызыгуусу ого бетер күчөдү. Мындай 4 жагы төп келген жигиттер эл арасынан эң эле сейрек чыгат. Анткени мушташка кыйындар мылтык ата албайт. Пистолетти жакшы аткандар кармаш өнөрүнө жок болушат. Жанызак болсо бул экөөнө тең кыйын болуп атпайбы? Өзгөчө анын пистолетти жакшы атканы өзүндөй кээде ок менен тагдыр чеччү адамдарга абдан керек эмеспи? Аны жанда жүрөр ден сакчысы кылып алса, коопсуздугу да бекемделе түшөт эле да. Ошентип, Жанызакты өзүнө тартуу каалоосу күчөгөн Карабет Келдибек аркылуу ага салам дубай жиберип, жакшы сунушу бар экенин айттырып, эгер өзү менен иштешсе кандай каалоосу болсо да аткараарын билдирди. Жанызакка бул абдан күтүүсүз азгырык болгондуктан башында эмне кылаарын билбей абдырап калды. Ал кылмыш дүйнөсүнүн аталыгы Карабет жөнүндө көп эле уккан. Бирок анын өзүнө иши түшөөрүн ойлобоптур. Болгондо да ушинтип иштешүүгө чакырары үч уктаса түшүнө кирген эмес. Андыктан көпкө ойлонду. Эгер Карабетке жигит болчу болсо, турмушун оңдоп алмак, үйлүү жайлуу болуп, машинанын күлүгүн тепмек. Бирок келечеги караңгы тарап менен кетмек. Коомго жаманатты болмок. Каралардын ана башчысын жандап, анын айдактаган ити болмок. Күрөш үстүндө жүргөн немеге жан сакчы болуп, өмүрүн тобокелдикке салмак. Бала кезден кыялданып келе жаткан мүдөөсү ушул беле? Бармактайынан Карабетке жалданыш үчүн кармаш күрөш өнөрүнө машыкты беле? Чемпиондук алтын медалдын ордуна каралардын кан көксөгөн куралына ээ болушу керекпи? Муну билсе ата-энеси эмне дейт? Алардын үмүт тилегине сул себеби? Билим ал деп жиберген баласы каракчылыкты өздөштүрүп чыгабы? Ушундай ой суроолорго түзүк жооп таба албаган Жанызак Карабеттин сунушунан баш тартты. Бирок Карабет үчүн анын макул болооруна караганда терс жооп айттырары көбүрөөк күтүлгөн жорук болчу. Анткени ал Жанызактын жашоосун 5 колундай билип, жаштык мүдөө көксөөсүн алаканга салгандай көрүп турган. Андыктан ал алдаса болот жаш башты ыкмасына салмай болду. Бул үчүн ага оңой оокаттын таттуу даамын ооз тийгизип, акырындан чоң акчага кызыктырышы керек эле.
Ошондон 10 күнчө өткөндөн кийин өлкөдөгү белдүү ишкерлердин биринин жардамчысы мылтык атуу боюнча клубка Жанызакты издеп келди. Ал Жанызакка шефине ден сакчылык кылууну сунуштоо менен жакшы маяна убадалап, окуусу менен машыгуусун калтырбашы үчүн ийкемдүү график түзүп берерин, башчысы басымдуу убактарда кеңсесинде болорун, андай учурларда бош экенин, кайсы бир жактарга барганда гана жандап жүрүшү талап кылынарын Саймедиреп жаш жигитти көндүрдү. Ошентип Жанызак ийгиликтүү ишкерге ден сакчылык кыла баштады. Жардамчысы айткандай, ал өзүнчө кайтарылган кеңседе дайыма ишке көмүлүп отурчу. Эки жакка сейрек чыкчу. Ушундай учурларда гана Жанызакты чакыртчу. Студент үчүн мындан өткөн жакшы жумуш жок эле. Андыктан ал окуу менен машыгууга жумушту айкалыштырып, чын дилинен бериле иштеп жүрдү. Анын үстүнө мылтык атуу спортунда кармаш күрөш машыгууларындагыдай тер чачкан, эмгек талап кылынбагандыктан, окуусунда тартип талап күчтүү болбогондуктан баарына жетишип атты. Бирок ал ишкерге ден сакчы болгонун айланасындагылардын эч кимисине билдирген жок. Ал тургай кандай ойлойт деп муну эгиздей болгон бир тууганы Аманатка айтпады. Жакшы маянага иштегенине жараша, эми ал дайыма акчалуу жүрчү болду. Буга таң калгандарга анын ичинен Аманатка дагы жакшы демөөрчү табылып, күчтүү колдоого алынып жатканын айтып жүрдү. Жанызак жаштык кылып, бекер оокат капканга гана болоорун аңдаган жок. Муну Карабет уюштурганын, ал ымаласы жакшы ишкер досуна ден сакчылыкка өзүн тартууну, оңой оокаттын даамын таткантууну тапшырганын, анан бир күнү ыңгайын таап туруп каралар менен иштешүүгө мажбурламакчы болгонунан шекшибеди.